Кыргызстан мамлекеттик кызматкерлердин майынасын үнөмдөп, Ак Суңгур, Акынжы, Анка аскердик техникаларын сатып алды. 2 жылдан бери Кыргызстан куралдуу күчтөрүн заманбап куралдар менен камсыздап, Түркиядан абадан коргонуучу дрондорду сатып алууда. Башкача айтканда 2 жыл катар менен тажиктердин Кыргызстанга кол салган баскынчылык агрессиясынан кийин куралдуу күчтөрдү чыңдоого өзгөчө көңүл бурулуп баштады. Былтыр Кыргызстан Түркиядан Байрактар дронун сатып алса, быйыл абадан коргонуучу дагы Ак Суңгур, Акынжы, Анка аскердик техникалардын мамлекеттик кызматкерлерин маянасын үнөмдөп сатып алганы айтылды. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков 17 январда Фейсбукка жазды. Анын айтымында мамлекеттик кызматкерлерге берилүүчү сыйакылар өткөн жылдын аягында убактылуу токтотулуп, ал каражат коопсуздукту бекемдөө үчүн техника сатып алууга жумшалган. Кыңыр иш 40 жылга жетпейт деген ушул эрдик кылып кой союп, иттик кылып төш тартты болгон айлык сыякы боюнча бүдөмүк сыр ачылды. Дегенибиз, бийликтин мамлекеттик кызматкерлердин маянасы көтөрүлдү, 30 жылда мындай болгон эмес деген УДУ пиарынан көп өтпөй айтылган нааразычылыктардын түйүнү чечилди. Башкача айтканда, мугалимдердин көтөрүлдү деген айлыгы саат кыскарды деген шылтоо менен баягы эле таз кейпине келген. Ал эми муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлердин дагы айлыгы кайра 30% чейин кыскартылып, андан тышкары мурда ден соолукка зыяндуулугу үчүн кошулуп жүргөн акчаны 3 ай сайын берилчү квартальныйда жыл аягында бериле турган 13 айлыктын баарын кесип бербей коюшкан болчу. Көрсө бийлик кызматкерлердин эмгек акысынан чөнтөгүнөн өөнөп, мамлекетибиздин коопсуздугун бекемдөөгө сарптап жатыптыр. Мынча болгон соң ач курсак тоюнат дегенде өлкөдө тынчтык, бүтүндүк болсун дейле. Маалымат булагы Назар News. 6 жашар кыздын өлүмү ата-энеси туура эмес маалымат таркап жатканына нааразы. Кара-Балтада каза болгон 6 жашар кыздын ата-энеси социалдык тармакта туура эмес маалымат таркап жаткандыгына нааразы. Бул тууралуу 24 KG агенттигине Жайыл районунун акими Төрөгелде Түркбаев билдирди. Анын айтымында, акиматтын кызматкерлери үй бүлөнүн жашоосу менен таанышып чыкты. Кыз айына жетпей төрөлгөн экен, көп ооруп жүрүптүр, ата-энеси Россияда болчу. Кызы ооруганын угушу менен 15 январ күнү учуп келишкен. Үйдөгүлөр грипп болуп оорушкан. Бирок дарыгерге кайрылган эмес. Үй бүлөнүн жашоосунда кем каржы жок, керектүү нерселердин баары бар дейт аким. Белгилей кетсек, Кара-Балта шаарында 6 жаштагы кыз 14 январ күнү ооруканага келип түшкөн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Чүй облусу боюнча координатору Бактыгүл Мамытованын билдирүүсүндө кыз оор абалда ооруканага жеткирилген. Ага бронхопневмония деген диагноз коюлган. Медиктердин айтымында, кыз алсыздап, тамактануу режимдагы бузулган. Ал жандандыруу бөлүмүндө көз жумду.